айткан тамашаларчынын көпчүлүгү эле мындай акыл айтып аткан сыяктуу болуп эле жана коучмен деп коебузбу коучмен болуп эле өзүбүзчөчү мындай болуш керек да анан тигиндей болуш керек да деген сыяктуу болуп кетет да тамашалар. Анан мен кийин дават маселесин да сүйлөп отуруп эле дават маселесине кошулуп кетет да. Баягы бирөө мени күлдүрүп кетип туруп анан ошол толук түшүнсүн деген же тарбиялык мааниси болуп калсын деп туруп анан дават кошулуп кетет да. Анан кээ бир өзүмчө концерттеримди да болончу деп коем да анан элдерден кат келет. Биз мечитке келдик беле же концертке келдик беле депчи. Ошо сыңарындай бул жерде тамашанын ар кандай түрлөрү бар. Анан жеңил тамашаларды айтчубуз ал кезде. Ал кезде элдердин деле өзү көз карашы мындай кичине бир нерсеге эле күлгөн эл болчу. Мисалы салыштырып көрөлү. Асанкул Шаршенов агайыбыздын учурундагы эл кандай болгон? Асанкул агай чыгып эле мисалы тиги кебетесин минтип, мурдун минтип койсо эле каткырып күлүшүп эле, ой мурду минтип койбоду, оозу минтпеди деле күлө берет эмес беле. Азыр чыгып алып минтмесең лапенди неме го, биз эмне ушунусун көрөлү деп келдик эле деп айтат да. Ал кездеги адамдардын жүрөгү таза болгон да, информация жок болгон.